Мага ар дайым активист болуп жүрөсүңбү деп суроо беришет. Бирок бул сөз мага эмнегедир жага бербесин айта бербейм. Анткени мен өзүмдө жөн гана ата бабаларыбыздан калган жумушту мурастап улантып келе жатам деп эсептейм. Ал кандай жумуш мурас десеңиз, ал өз элиңе, жакыныңа, досуңа, кошунаңа жана эң негизгиси өзүң жашаган шаарыңа өз убактыңды, күчүңдү, жардамыңды берүү деп эсептейм. Биздин эл аны ашар деп коет. Ошол ашар жол менен биз Ош шаарындагы жаштар, ыктыярчылар, кайдыгер эмес адамдар менен 5 жылда жаштардын креативдүү хабын курдук. Ар түрдүү акциялар, форумдар, квиздер, марафондорду уюштурдук. Биз эмнени гана кылбадык. Анын баары ошол жаштардын креативдүү хабын куруу болчу. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдарда, суу ташкындарында биз жаштар өз элибиз Кыргызстан менен бирге болдук. Пандемия учурунда жарандарга, дарыгерлерге азык-түлүк, дары-дармек жеткирдик. Колубуздан эмне келсе ошонун баарын аткардык. Албетте мен жалгыз жасабадым бул жумушту. Мен менен бирге Ош шаарындагы эң мыкты патриот, билимдүү жаштар болду. Кыргызстан, анын ичинде Ош шаары бул менин үйүм, мен чоңойгон көчөлөр, балалыгым өткөн жер. Мен кайда болбойун, жүрөгүм, оюм ар дайым Ош шаарым менен бирге.